Беларусь Республикасы ЯЭПтин өкмөт башчыларын чогултуп, күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулоого аянтча түзүп берди. Бешилтиктин премьер-министрлери 2 күндүн ичинде санариптештирүү, электрондук соода, кооперациядан баштап, азык-түлүк коопсуздугуна чейин жалпы 16 маселени талкуулады. Эске сала кетсек, бул Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин ушул жылдагы 2-чи жыйыны. Бешилтиктин өкмөт башчылары биримдикти бекемдөө, интеграцияны тереңдетүүгө байланышкан маселелерди талкуулоого келишти. Аларды үй ээси Роман Головченко жылуу тосуп алып, премьер-министрлер адаттагыдай эле сүрөткө түшүштү. Быйыл Кыргызстан жогорку Евразиялык экономикалык кеңешке, Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешине жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын кеңешине турагалык кылууда. Акылбек Жапаров жыйынга турагалык кылып, ЯЭПтин ичинде товар айлантуу жакшырып жатканын белгиледи. Итоги первых 5 месяцев текущего года показывают положительную динамику. 2022 жылдын январь-май айларында Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү 270,2 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү темпи 105,7% болду. Өлкөбүздүн тышкы соода жүгүртүүсү 2022 жылдын январь-апрель айларында 3 миллиард АКШ долларын түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 43,3%га өстү. 2022 жылдын 4-чы айында интеграциялык бирикмеге мүчө мамлекеттер менен өз ара сооданын өсүшү 16,3%ды түзсө, экспорт 26,4%га, импорт 13,3%га өскөн. 26,4%, а импорт на 13,3%. Күн тартибине кооперация, санариптештирүү, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо сыяктуу орчундуу маселелер киргизилген. Анын маанилүүлүгүн Орусиянын өкмөт башчысы да белгиледи. Прежде всего, в текущей ситуации должна быть продолжена. Биримдик мамлекеттери азык-түлүк жана айыл чарба продуктларынын негизги түрлөрү менен өзүн-өзү толук камсызга алышат. Ошону менен бирге биз өзүбүздүн өндүрүүчүлөрүбүздүн кызыкчылыктарын коргоону, импортту алмаштырууну стимулдаштырууну, агроөнерgia комплексинде жалпы рынокторду түзүүнү улантабыз. Финансовые расчетные механизмы. Кыска мөөнөттө ЯЭП рыногунда социалдык мааниге ээ азык-түлүк товарларынын жетишсиздиги менен байланышкан тобокелдиктерди минималдаштыруу механизмдерин киргизүү зарылдыгын Акылбек Жапаров белгиледи. Бешилтик 3-чү мамлекеттерден товар алып келүүгө болгон көз карандылыкты жоюп, суроо талапка ээ ички продукцияны иштеп чыгууга умтулат. Ал үчүн инновациялык биргелешкен долбоорлорду ишке киргизүү зарыл. Жыйында өкмөт башчылар өнөр жай кооперацияларын өнүктүрүү чечимин кабыл алды. Премьер-министрам были доложены вопросы, связанные с развитием. Премьер-министрлерге өнөр жай кооперациясын өнүктүрүүгө байланышкан маселелер боюнча маалымат берилди. Экономиканын артыкчылыктуу жана жогорку технологиялуу тармактарында кызматташуу жана импортту алмаштыруу боюнча комиссия түзүлдү. Андан сырткары түндүк-түштүк, батыш-чыгыш транспорттук инфраструктурасын түзүп, өнүктүрүү боюнча чечим кабыл алынды. Бул жакта айтылган бардык маселелер биздин рынокто, ата мекендик экономикада болуп жаткан процесстерди турукташтырууга багытталган. Вопросы, которые сегодня докладывались премьер-министром. Ошол эле маалда санарип күн тартипте унутта калбайт. Заманбап технологияларды киргизүү чыгымдарды азайтат, маалымат алмашууну кыйла жакшыртат. Азыркы учурда бизде ошол жаңыдан санариптештирүү программасы каралып чыгып атат. Мындан мурдакы подходдор жакшы өзүн эффективдүү көрсөткөн жок. Азыркы учурда ошо 4 чоң санариптик проект бар. Бул деген транспорттук коридорлор, бул деген санарип витриналар жана башкалар. Ошол 4 проектти азыркы учурда жаңыдан карап чыгып, анан иштеткен жатат да. Жыйындын соңунда бир катар документтерге кол коюлду. Ал эми Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Ысык көлдө өткөрүлмөй болду. Анын аянтчасында ЯЭПтин жаштар форуму да уюштурулат. Августта бүтүндөй өкмөт башчылары бизге келет. Ысык көл жээгинде ошол форумду баштоо боюнча кол коюлду. Бүгүнкү күндө Евразиялык уюмга кирген бүтүндөй мамлекеттердин жаштары экономиканы быйыл айтып атабыз, көбүнчөсү жаштар арасындагы ишкердик жана креативдик экономика. Ошол эки теманы талкуулайлы деп, мындан ары баягы жаштарды дагы ушул процесске алып келип киргизүү же болбосо жаштарды дагы катыштыруу
иши мындан ары башталып атат. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйыны аяктаган соң төрагалык кылган Акылбек Жапаров менен ЕЭК комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович маалымат каражаттарына билдирүү жасады. Хочу отметить положительную работу Евразийской экономической комиссии, направленная на реализацию. Жыл башында президент Садыр Нуркожоевич Жапаров Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин төрагасы катары көтөргөн артыкчылыктуу багыттарды белгилеген келет. Бул 2025 жылга чейин экономикалык интеграцияны өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарында белгиленген максаттарга жетүү, 4 эркиндик принцибин камсыздоо, импортту алмаштыруу боюнча кооперативдик долбоорлорду ишке ашыруу, биримдиктин азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. 4 свобод. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин буга чейинки жыйыны Нур-Султан шаарында өткөрүлгөн болчу. Аталган биримдик товар, капитал, кызмат жана жумушчу күчүнүн эркин кыймылын камсыздоону көздөйт. Жазгүл Сейдахматова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Минск шаары.